Салам достор, Кыргызстанда союн клиптер тартылып атат. Аякта болсо кичине катачылыктар бар. Аны болсо эч ким байкабайт. Ошону чоо көрөлү. Алгач достор, силер биздин каналга катталгыла, ошондой эле лайктарды жаудырабыз, кеттик. Биринчи чыгарылышыбыздын коногу кыска мөөнөттүн ичинде жарк эткен жылдыз Элдос Алмаздын күткөн күн келди деген хит ырынын клипи. Мыкты ыр, клип үф, ырчы вообще красавчик. Бирок клипти берилип алып көргөн үчүн ал жактагы каталарды байкабай калсаңыз керек. А каталар бар. Бисмилля деп ырдап баштаганда эле айнектен съемочный группаны көрүүгө болот. Бул байкалбай калган ката, балким атайын ошондой пландалган. Ал эми бул кадрда олуттуу учур болгонуна карабастан каармандар күлүп жиберишкен. Мага жаккан учуру ушул десем болот, себеби Индия кинолорунун стилинде сокку тийген жок, а бирок тиги брат жестко кулады. Чапты, ито тийбей калды, анысы аз келгенсип көйнөгү да жыртылды. А бирок кетип бараткан учурда кайрадан бүтүн, походу көйнөк сыйкырды окшойт. Ал эми кезекте Мирбек Атабеков менен Камшат Жолдубаеванын Тыңда мени деген клипи. Албетте бул клипте көп ката табууга болбойт. Идеалго чиркин. Болгону Мирбек Атабеков мушташып жатканда кийим эмес, прическасы дагы эмес, а Мирбек Атабеков өзү алмашып кетет. Мүмкүн Мирбек байке бат кыймылдаганда кадрда ушундай көрүнөт. Бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктоочу клип Толгонай Арзыкеева менен Кудайберди Айтбосуновдон. Садагам аттуу клипте Толгонай машина айдап келе жаткан жери бар. Ошол учурда машинанын сыртынан тартылган кадрда рульда эркек киши отурганын байкасак болот. Же алыстан Толгонай эркек окшошпу? Жок. Просто Толгонай Кудайбердини сүзүп албайын деп жакшыраак айдаган брат айдап келген. Бүгүнкү чыгарылышта ушулар болду. Мындайча айтканда кичине ооз тийип туруңуздар. Ал эми силерге видео жаккан болсо лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар жана ошондой эле подписка кылганды унутпаңыздар.